празднику на 9 мая. Для него был самый любимый праздник. Жусуповтордун үй бүлөсү үчүн атасынын ар бир эрдигин айткан сыймык. Анткени атасы Шарап Жусупов 1942 жылы аскерге чакырылып, 145 аткычтар полкто, аткычтар дивизиясында аткыч болуп кызмат өтөгөн. 1944 жылы душмандар менен бет келген чабуулда жер сойлоп бара жатып, тамагына ок тийип, оор жаракат алып, 6 айлап госпиталда жатып калат. Ардагердин согуш таласындагы бул эрдигин үй бүлө мүчөлөрүнүн баары билет. Согушта жүргөндөрүн айтып калат эле. Ошо жакшы эле жүргөн экен, ошо мындай бир жерден кетип атканында ушу тарак турук болуп кетти дейт. Ошону укканмын, ошо мындай кылса эле эми хан болуп кеттир колу. Ошону билемин деди, анан калганын билбейм дейт. Ошо госпиталга барыптыр, анан ошо жактан өзүмө келип. Мындай кылсам эле кан болуп кетти дейт, мойнума тийиптир. Ошону билет элем деди, деп айтат эле да, балдарга эми айтат эле. Жаратынан улам экинчи тайпадагы майыпты калып, өз мекенине келген атанын андан кийинки жашоосуда өрнөктүү болду. 4 уул, 2 кыздын бактылуу атасы болду. Кичүү кызы Канышай Жусупованын айтымында 9 май үй бүлөдөгү чоң майрам болор эле, өзгөчө атасы үчүн. Туулган күндөн да, айт майрамдан да улук көргөн майрамдардын бири болчу. Себеби атам айтат эле, бул жеңиштердин жеңиши, майрамдардын майрамы бул 9 май деп. Бул майрамды атам өтө күтөт эле. Даярданып, жан кийимдерин алып, сакал мурутун алып, баняга түшүп, керек болсо 7 майдан баштап уже кийимдерин кийип, кайра чечип, анан медаль ордендерин ирети менен тагып, жакпай калса кайра месталарын алмаштырып. Азыр деле уул кыздар үчүн бул жөрөлгө уланат, бирок атасыз. Атам көз өткөнүнө уже 39 жыл болду, быйыл 40 жылга баратат. Ошондон бери деле бул майрам унутта кала элек. Биз ушул майрамды жеке мен үчүн 9 майрамды белгилебей койсом, атам таарынып калгандай. Анан ушул майрамда биз атабызды эстебей койгондой, лично мага ошондой сезилет. 2006 жылы согуш ардагеринин ысымы өзү жашаган көчөгө уйгарылган. Буга ар бири сыймык артышат. Анткени жеңиш жаратуучунун урпагы ар ким эле боло бербейт. Ушул көчө биздин жашап жаткан айылыбызга чоң атам аты коюлган, биз сыймыктанабыз чоң атам атына коюлганына. Чоң атам өтө мээнеткеч, мээримдүү, ыймандуу болгон. Шарап Жусуповдун бул аламдан өткөнүнө дээрлик 40 жылга аяк басты. Жеңиш майрамынын алдында атасынын бейитине барып Куран түшүрүп, анын жай башына да эскерип Куран окуп турушат. Жалалабад шаарында жайгашкан улуу ата мекендик согуштун катышуучулары үчүн орнотулган эстеликке келип гүл коюшат. Атасын гана эмес, бардык ардагерлерге таазим этишет. Жеңиш үчүн сизге рахмат. Дена Райымжанова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалалабад шаары.